Саламатсыңар балдар. Мурунку сабакта токтоткон эле ушул жайдан улантабыз. Дефицит питания, тамак жөөдөгү дефициттер, дефицит. Эми аларды эки түрүн айтып атат. Недоедание и неправильное питание. Недоедание undernourishment. Тамак жешүүнүн аз болгондугу да. Это результат диеты, которая постоянно дает меньше химической энергии, чем требуется организму. Организм иштеш үчүн кандайдыр бир энергия керек, туурабы? Белгилүү бир өлчөмдө энергия керек. Недоеданияда эмне ошол өлчөмдү ала турган тамак жебейт организм. Мындай айтканда сен бир күнүнө мисалы 500 грамм тамак керек болсо, 500 грамм тамак эмес, андан 100 грамм же 300 грамм андан аз тамак жебесе, недоедание болуп калат экен. Неправильное питание, malnourishment, это длительное отсутствие в рационе одного или нескольких основных питательных веществ. Туура эмес тамактануу болуп калат. Бул эмне биздин тамак жөө рациондо, тамак жөө диетада эмне кээ бир питательный веществолордун же витаминдердин, аминокислоталардын жок болуп калуусу да. Туура тамактанасың, бирок туура эмес тамактанасың да. Кандайдыр витамин жетишпеген, витаминдүү тамактарды жебейсиң, же аминокислоталар бар тамактарды жебейсиң. Недоедание. Ушул недоедающий человек будет дейт, ушул тамакты аз жеген адам болуп калышы мүмкүн дейт, использовать накопленные жиры и углеводы. Тамак демек аз жеп атасың, организмге керектүүсүнөн аз жеп атсаң эмне болушу мүмкүн экен? Ошол организмдеги майдар жана углеводдорду организм өзүнө сакталган углеводдорду, майларды өзү колдонуп, тамак энергия катары колдонуп, ошолор азайышы мүмкүн экен, колдонот экен. Экинчисине расщеплять собственные белки. Өзүнүн белокторун эмне майдалай баштайт экен. Үчүнчүсүне терять мышечную массу. Белоктор азайса, демек булчуңдардын массасы азайып калат, азайышы мүмкүн экен, жоголот экен. Төртүнчүсү страдать белковой недостаточностью мозга. Мээге белок жетишпей башташы мүмкүн экен. Алтынчысы бешинчиси может умереть или понести непоправимый ущерб. Өлүмгө же кандай бир көйгөйгө алып келүүсү мүмкүн экен. Неправильное питание дейт. Неправильное питание может вызвать уродство дейт. Туура эмес тамактануу уродствого алып келүүсү мүмкүн экен. Ооруга же болсо смерть, өлүмгө алып келүүсү мүмкүн дейт. Неправильное питание можно исправить путем изменения диеты. Диетаны өзгөртүү менен туура эмес тамактануунун ошонун натыйжасынан көйгөйүнөн алыс болсок болот экен, дарыласак болот экен. Понимание питания человека было получено благодаря эпидемиологии дейт. Адамдын тамактануусунун түшүнүү бул эпидемиологиянын жардамы менен болгон дейт. Эпидемиология бул адамдын ден соолугун жана белгилүү бир адамдардын, белгилүү бир жерде жашаган адамдардын оорусунун изилдөө экен, эпидемиология. Изилдөө чилим деп койсок болот, Демек адамдардын ден соолугун жана канча адам ооруп атат, белгилүү бир чөкөмдө канча адам айыккан, ошолорду изилдейт экен эпидемиология. Было обнаружено, что дефект нервной трубки является результатом дефицита фолиевой кислоты. У беременных дейт. Беременных женщин дейт. Балдар төрөлгөндө баягындай кээ бирлер дефект нервной трубки болот экен, ошолордун бир фолиевый кислоталардын жетишпестигинен болуусу аныкталыптыр да, изилдөөдөчү, боюнда бар аялдарда. Демек боюнда бар аялдарда фолиевый кислота жетишпесе, баласы ушундай болуп төрөлүп калышы мүмкүн экен. Вопрос дейт: может ли диета влиять на частоту врожденных дефектов дейт? Диета туулгандагы көйгөйлөргө, туулгандагы бир дефекттерге таасир этеби дейт. Тамактануубуз туулгандагы бала туулгандагы кандайдыр дефект менен туулуп калышы мүмкүн да, ошого таасир этеби дейт. Карайбыз. Групп дейт, бу жерде эки группа бар экен. Витамин supplements, витамин
берілген bir группаға. Екінші группа no vitamin supplements, екінші группаға витамин берілбептір. Екі группа бар екен. Ошол эми изилденген бөбөктөрдүн эмне саны витамин менен 141 бөбөк изилдениптир. Витамин жок, витамин бербей дагы бөбөккө жануар изилдениптир да, infants дейт. Бuyakta 141, 204 vitaminsiz. Эми infants fetuses with a neural tube defect дейт. Нервная трубкадагы дефекти барлар, эми ушуларда карасаңар 0,17%. 141'in 0,17% не neural defect болуп тура. Витаминсиз болгондордо 12,5,9% эмне нервный трубкадагы дефект болуптур. Демек витамин жетишпесе, витамин жок болсо эмне нервный трубкада дефекттер көбөйүшү мүмкүн экен. Значит, витаминдерге маани бериш керек. Витаминдер не таасир этип калат экен. Кандайдыр биздин жеген тамактануубуз бала төрөлгөндөгү бир кандайдыр бир оорулуу же кандайдыр бир жакшы болуп төрөлүүсүнө таасир этиши мүмкүн экен. Основные этапы обработки пищевых продуктов дейт. Это прием внутрь, переваривание, всасывание и введение дейт. Тамак продуктларын обработка кылгандагы негизги этаптар дейт. Алыну это прием внутрь дейт. Бул тамактын алынуусу, переваривание, талкалануусу, сиңирилүүсү, всасывание и введение, ашчаларын чыгаруусу. Проглатывание – это процесс приема пищи. Проглатывание эмне бул тамакты алуу процесси экен. Есть разные виды питания дейт. Эми питаниянын ар кандай түрлөрү бар экен. Суспензионное питание, эмне суспензионное питание, экинчиси субстратное питание, жидкое питание, поедание целиком дейт. Ушул 4 түрү бар экен. Карайлык эми ар бирин карап чыгабыз. Суспензионное питание. Суспензионное питание, да, многие водные животные используют суспензионное питание, отсеивая из воды мелкие частицы пищи дейт. Көп суудагы жануарлар ушул суспензионное питанияны колдонушат экен. Булар кантип электен өткөргөндө сымал суудагы майда нерселерди электен өткөрүп мындай жешет экен. Мисалы киттин китовый ус дейт, устары ушуга жардам берет экен. Электеуге. Андан кийин субстратное питание. Субстратное питание, да, субстратные это животные, которые живут в своем источнике пищи или на своем источнике пищи, да. Булар не субстратное питание, ушинтип субстрат тамактангандар эмне өзүнүн жеген тамагынын үстүндө жашайт экен. Мисалы могу гусеница. Гусеницанын жалбырактын үстүндө жашап атат, өзүнүн тамагы жалбырактын үстүндө жашап, ошону жеп кетип атат. Бул эмне субстратный питанияга кирет экен. Жидкие всасывают богатую питательными веществами жидкость от живого организма дейт. Хозяина дейт. Жидкие питания кылгандар, суюк тамактангандар, булар эмне азык зат мол болгон тамакты эмне башка бир жандуу организмден соруп алышат дейт. Мисалы могу комар, канды соруп. Булардыкы жидкие питания болот экен. Те, кто поедает целиком, относительно большие куски пищи дейт. Кээ бир жануарлар эмне бүтүн бойдон, кандай суспензиозный эмес, иргеп, электеп жебейт экен, анан эмне суюк тамактанбайт экен, анан кийин субстратный болуп тамактанбайт экен. Булар эмне целиком бүтүн бойдон тамагын жутушат экен. Мисалы каменный питон, поедание целиком, тамагын бүтүн бойдон жейт экен, бүтүн бойдон жутат. Булардыкын эмне поедание целиком дейт, 4-үнчү түрүнө кирип калды. Пищеварение дейт, тамак сиңирүү. Это процесс расщепления пищи на растворимые молекулы, достаточно мелкие, чтобы их можно было усвоить дейт. Тамак сиңирүү, пищеварение бул тамактарды майдалап, майда молекулаларга бөлүп, аны биздин клеткаларыбыз өзүнүкү кылып ала тургандай майда нерселерге бөлүп алуу экен. При химическом пищеварении процесс ферментативного гидролиза расщепляет связи в молекулах с давлением воды дейт. Ана механикалык майдалоо, ана химиялык майдалоо болуп калат да. Химический пищеварение, да, химический тамак сиңирүүдө эмне
Ферменттердин жардамы менен тамактар гидролиз болуп, суу кошулуп, тамактар гидролиз болуп, биз жеген тамагыбыз майда бөлүктөргө бөлүнөт экен. Молекулаларга бөлүнөт экен. Поглощение дейт, алуусу да эми. Это поглощение питательных веществ клеткам организма. Поглощение бул тамак заттарын, молекулаларын биздин клеткабыз менен алынуусу. Клеткабызга алынуусу. Элиминация. Это выход непереваренного материала из элиминация – это выход непереваренного материала из пищеварительного тракта. Элиминация эмне бул сиңирилбеген же болбосо алынбаган тамактын керексиз затын эмне сыртка чыгуусу да. Четыре этапа обработки пищевых продуктов. Пищевых продуктların обработкасынын 4 этабы дейт. Проглатывание дейт, переваривание, всасывание, элиминация. 4 түргө бөлүнөт экен. Эң алчы проглатывание тамакты алат экенбиз, еданы. Анан перевариванияда механический, химический переваривание болот дейт. Механикалык, химиялык такылануу болот экен. Механикалык пищеварениеде эмне тиштерибиз аркылуу эмне эң алгач эле тиштерибиз аркылуу тамак майда бөлүктөргө бөлүнөт. Андан кийин химический пищеварениеде эмне ферменттердин жардамы менен молекулаларга бөлүнөт. Жеген тамагыбыз майда молекулаларга, клеткалар ала тургандай бир майда молекулаларга бөлүнөт. Ушул переваривание болот экен. Андан кийин өтө маленький молекула болду. Ошолор кан менен уже биздин клеткаларыбызга барат да, поглощение болот. Не болот? Сиңирилет. Всасывание. Андан кийин молекула питательных веществ попадает в клетки организма дейт. Андан кийин керексиз заттар, же болбосо сиңирилбеген заттар элиминация болуп, сыртка чыгып кетет. Пищеварительный отсек дейт. Тамак сиңирүүдөгү мондай жерлер, бөлүк жерлер дейт. Большинство животных перерабатывает пищу в специализированных отсеках дейт. Көптөгөн жаныбарлар тамагын эмне майдалап, сиңирип, ошол аткарыла турган жерлер, кандайдыр бир жерлерди аткарат дейт, ошону. Эти отсеки снижают риск переваривания животными собственных клеток и тканей дейт. Ошол бөлүктөрдөн отсек деген ошентип которулуп калса керек. Тамак жеген затыбыз ашказанга барып, кийин кишечникке, ичегилерге өтүп, майдаланып, анан ткандарга барат. Бул эмне? Бул эмне биздин организм өзүн талкалаусунан алдын алат дейт. Кандайдыр бир бөлүктөргө бөлүп, мисалы ашказанда эле бардык процесстер жүрө берсе, ашказан жабыркап калышы мүмкүн да. Эми эки пищеварениянын түрү бар экен, внутриклеточное пищеварение, внеклеточное пищеварение. Внутриклеточное пищеварение бул клетканын ичиндеги тамак сиңирүү, внеклеточное пищеварение бир клеткалардын сыртындагы тамак сиңирүү. Внутриклеточное пищеварение бул частицы пищи поглощаются эндоцитозом и перевариваются в пищевых вакуолях дейт. Тамактын бөлүктөрү, молекулалары эндоцитоз менен клеткага алынып, ошол клетканын ичинде вакуоль менен клеткага керектүү болгон нерселерди талкаланып керектелет. Внеклеточное пищеварение бул клетканын сыртындагы, мындай айтканда биздин ашказаныбыздагы тамак сиңирүү. Бул эмне? Это расщепление частиц пищи за пределами клеток. Клетканын сыртында тамактын майдалануусу. Это происходит в отсеках, тамак сиңирүү системасында бөлүктөрдө, непрерывных с внешней стороны тела животного. Бөлүктөрдө болот да ушундай. Шу пальца дейт, пищеварение у гидра. Гидрада тамак сиңирүү. Гидра мисалы карасак, ичек көмдөйлүүлөрдөн болуп калат, гидра. Гидранын эпидермисиндеги клеткалар, анын ичиндеги клеткаларды карасак, гастроваскулярная полость. Гастроваскулярная полостундагы пищеварение эмне болуп калат? Внеклеточное пищеварение болуп калат, тамак. Азыр нар жакка өтөйүк кайра. У животных с простым строением тела есть гастроваскулярная полость, только с одним отверстием дейт. Кээ бир жөнөкөй
түзүшү жаныбарлардын денесинде эмне гастроваскулярный полюс бар экен. А бул гастроваскулярный полюс эмне бир эле тешик менен экен да. Мындай айтканда, могу гидрада дагы эмне бир эле ооз бар, тамак ушул жерден кирет, чыга турган башка жер жок, бир эле тешиги болот экен. Выполняющим функциям рта и ануса. Эмне булардын бир эле моундай оозу, оозундагы ошол эле учурда анусундагы не функциясын аткарат. Это гастроваскулярная полость участвует как в пищеварении, так и в распределении питательных веществ. Булардын гастроваскулярная полости ичи эмне тамак сиңирүүгө дагы, майдалоого дагы катышат, анан тамакты мисалы бөлүштүрүүгө дагы катышат экен. Биз тамакты алгандан кийин каныбыз аркылуу клеткаларга барат да, бул мунун ичинде эле ушу бөлүштүрүлөт экен тамак. Чейкөңдөйлүү гидранын ичиндечи. Более сложные животные имеют пищеварительный тракт с двумя отверстиями, дейт, ртом и анусом, дейт. Татаалыраак жаныбарларда эки отверстиясы бар, дейт. Оозун анусу бар, дейт. Ооз менен алып, анус менен сыртка керексиз заттар чыгып кетет, сиңирилбеген заттар. Этот односторонний пищеварительный тракт называется полным пищеварительным трактом. Бул бир багыттуу пищеварительный тракт, полный пищеварительный тракт же болсо алиментарный тракт деп аталат экен. Он может иметь специализированные области, дейт. Ушул ооздан баштап ануска чейинки жерлерде атайын областтар, органдар болушу мүмкүн, боор, өт, ашказан, ичеги болуп, областтар болушу мүмкүн, которые поэтапно и эффективно осуществляют пищеварение и всасывание. Катары менен ар бири өзүнүн функциясын аткарып, тамакты туура майдалап сиңирүүгө жардам берет, дейт. Эми кеттик, виды пищеварительных каналов, дейт. Ушул пищеварительный каналдын жаныбарларда ар кандай түрлөрү бар. Мисалы, сөөлжанда, сөөлжан деп койсок керек, кыргызча дождевой червь. Анан чегиртке, чымчык. Канаттуу чымчыктын да биз область турдабыз. Түзүлүшкө ашказандын түзүлүшү да маанилүү, жатташ керек да. Кеттик. Ар бирине эми карап чыгалы, булардын кандай экен. Дождевой червь. Дождевой червьтин рот, оозунан эзофагуска, анан кызыл өңөчүнөн зобко барат экен. Зобдо эмне место хранения дейт, сакталат дейт, тамактар. Анан кийин желудок дейт. Ашказанда эмне болот экен? Желудок механическое пищеварение. Желудоктун да тамак майда-майда бөлүктөргө бөлүнөт экен. Молекулалардын эмес, бөлүктөргө бөлүнөт экен, майдаланат экен дагы. Андан кийин кишечникте, ичегиде эмне химическое пищеварение болот экен. Ферменттердин жардамында майда-майда эмне молекулаларга бөлүнөт экен. Клеткалар алат, жей ала турган. Андан кийин анус менен керексиз заттар эмне чыгып кетет. Анан булардын ашказанында эмне тифлозоль бар экен. Увеличивает площадь поверхности для всасывания. Тифлозоль эмне тамак сиңирүү бетин көбөйтөт экен. Мисалы, ашказанды эле карасаңар, тоголок болгондо азыраак болмок. Ичине дагы бүктөлө берсе эмне? Тамак сиңирүүнүн бети көп. Тамак сиңирүү оңоюраак болот да. Мисалы, жаныбарлардын ашказанды эле карасак эмне бети эмне мындай килемге окшош, килем бетине окшош мындай бүктөлгөн болот го. Бул эмне үчүн? Демек, бул эмне? Тамак сиңирүүнүн бетин көбөйтүш үчүн, дагы эффективдүү болуш үчүн да. Буларда ошондой тифлозоль деген бар экен. Кеттик, эми чегирткени карасак, кузнечикти передняя кишка, средняя кишка, задняя кишкасы 3кө бөлүнөт экен. Рот, оозу менен тамак алынат. Эзофагустан зобко барат. Зобдон анан могу жерде мындай бөлүктөр бар экен, желудочный стволу деген. Бул жерде эмне? Производство гидролитических ферментов. Бул жерде гидролитический ферменттер чыгат экен. Булар демек эмне кылат? Бул жерде химиялык талкуулоо кылат, химическое пищеварение кылат. Тамактарды майда-майда молекулаларга бөлөт. Кичинекей заттарга. Андан кийин задняя кишка анус менен керексиз заттар сыртка чыгып кетет экен. Птицада дейт, мында ашказан, рот, эзофагус, зоб сакталат, желудоктун эки желудогу бар экен. Андан кийин анус менен сыртка чыгып кетет. Эми бул түзүлүшүн жаттап койгула.
Орган, специализирующийся на последовательных стадиях обработки пищи, дейді. Образует пищеварительную систему млекопитающих, да? Эми сүт эмүүчүлөрдө катары менен өзүнүн функциясын аткарган мондай тамак сиңирүү системасы тамак алынып чыгып кеткенге чейин ар бир органдар, ар бир жерлер өзүнчө функцияларды аткарып отуруп, ушулар баары бириге отуруп тамак сиңирүү системасын пайда кылат экен. Мисалы биздин оозубуз, андан кийин кызыл өңөч, ашказан, ичеги, жоон ичеги чыгып кеткиче булар бөлүктөр бар да, боор, булар тамак сиңирүүгө катышат да. Ушулар баары биригип сүт эмүүчүлөрдө тамак сиңирүү системасын пайда кылат экен да. Пищеварительная система млекопитающих состоит из пищеварительного канала и дополнительных желез, дейді. Сүт эмүүчүлөрдүн тамак сиңирүү системасы пищеварительный каналдардан, тамак сиңирүү каналдарынан жана кошумча бездерден турат экен, которые выделяют пищеварительные соки через протоки, дейді. Бездер тамак сиңирүүдөгү мындай суюктуктарды, сокторду чыгарат экен тамак сиңирүүгө жардам бериш үчүн. Нерсе сиңирүү үчүн суу керек да, суюк чөйрө керек, туурабы? Бездер суюктук чыгарып турат экен, сок чыгарып турат экен. Ошол соктордун эмнелерден турат, буюрса көрөбүз, Добавочные железы млекопитающих дейт. Кошумча дагы бездер бар дейт, Булар кайсылар дейт? Это слюнные железы, шилекей бездери, могу шилекей чыгарган оозубуздагы, поджелудочная железа, уйку бези, ашказандын астындагы, бул дагы суюктук чыгарат, тамак сиңирүүгө жардам бере турган. Печень, боорундан кийин желчный пузырь, өт бар, бул жерден да тамак сиңирүүгө керек болгон желч чыгат, дагы заттар чыгат, Өттө ошол желч сакталат, Продвигается пища за счет перистальтики, дейт, ритмичных сокращений гладких мышц стенки пищеварительного тракта, дейт. Тамак жеген тамагыбыз мисалы жутсак эле ашказаныбызга барат, калганын ойлонбойбуз, туурабы? Же болбосо жатып дагы тамак жесек болот, кыйшайып дагы жесек, тамак ашказанга барат, Ошол кантип барат? Ошол перистальтика деген механизм жардамы менен экен. Тамакты жутканыбыздан кийин кызыл өңөчкө өткөндөн кийин кызыл өңөч өзү кысылып отуруп кызыл өңөчтөгү булчуңдар кысылып отуруп тамакты ашказанга жеткирет экен, Ошол кысылып жеткирүү процессин перистальтика деп коет экенбиз, Клапаны дейт. Называемые сфинктером регулирует движение материала между отсеками, дейт. Тамак сиңирүү системасынын бөлүктөрдүн ортосундагы тамактардын жылуусун булар сфинктерлер регуляция кылат, көзөмөлдөйт дейт. Сфинктерлерди аз көрөбүз, Мына карасак, тамак сиңирүү системасы, сфинктерди карайлы ачылы. Жолдоктон ашказанда мисалы карагыла, сфинктер кире беришинде бир сфинктер бар экен, чыга беришинде дагы бир сфинктер бар экен. Бул эмне кылат? Кире беришинде сфинктер жаап турат. Болбосо ашказаныбызда жаман нерселер, жыттар биздин оозубузга келе бериш керек эле да. Бул сфинктер эмне кылат экен? Жаап турат экен, Бүтө беришиндеги сфинктер пилорический сфинктер дейт. Бул ашказанда качан тамак даяр, сиңирүүгө даяр болгондо, ашказандагы процесс бүткөнгө чейин бул жаап турат. Качан ашказандагы процесс бүткөндөн кийин бул ачылып, анан ашказандагы тамак ичеге өтөт. Демек сфинктерлер көзөмөлдөйт экен, бир жерден башка бир жерге өтүүсүн. Адамда эң алгач оозунда тил тамактарды аралаштырат, жутууга жардам берет. Анан ошол жанында шилекке чыгара турган бездер бар дейт. Бездерден кызыл өңөчкө, перистальтика деген механизм менен тамак кысылып отуруп ашказанга жетет экен. Ашказандан сфинктерлер бар эки жагында, даяр болгондон кийин ичегилерге өтөт, ичегинен жоон ичеги, ичке ичеги, жоон ичеги анан сыртка чыгып кетет. Анан тамак сиңирүү системасы мондай кыска мындай кичинекей схема кылып өтүп алсак болот. Карасаңар, мисалы ооз, рот дейт, Оозда эмне бар? Слюнный железы бездери бар, жатташка оңой, түшүнүүгө оңой, ушундай схема кылып алсак болот да. Анан кийин эзофагус, кызыл өңөч була. Кызыл өңөчтөн ашказанга барат, жолдок. Жолдоктон ичке ичеге өтөт, 12 ичегиге дагы өтөт. 12 ичеге кайсы суюктуктар бездерден суюктук келет?
Uyku bezinden boordan çıkıp ötkö sакталып өттөн бияка келет. İçki içegenden keyin жоон içegi алымыз болуп. Жатташ үчүн ушинтип кичинекей схема кылсак болот экен, а? Ротовая полость дейт, а? Глотка и пищевод. Ооз көмдөйү, анан жута турган глотка жана кызыл өңөч. Первый этап пищеварения дейт, а? Механический и проходит в ротовой полости дейт, а? Тамак сиңирүүнүн биринчи этабы каеринде болот? Ооз көмдөйүндө болот экен. Ооз көмдөйүндө эмне болот? Механикалык такылуу болот. Жеген тамагыбыз тиштердин жардамы менен майда бөлүктөргө бөлүнөт. Слюнные железы выделяют слюну для смачивания пищи дейт, а? Шилекей безleri тамакты нымдоо үчүн, жумшартуу үчүн эмне? Шилекей бөлүп чыгарат экен, а? Зубы переживают пищу на более мелкие частицы дейт, а? Тиштер тамакты дагы майда бөлүктөргө бөлөт, а? Молекулаларга эмес, майда бөлүктөргө бөлөт, а? Это механическое пищеварение. Бул механикалык тамак сиңирүү пищеварение дейт, которое увеличивает площадь поверхности. Бул эмне? Ошол жеген тамагыбыздын сырткы бөлүгүн дагы эмне көбөйтөт экен. Мисалы, килемди алалы, килемди бүктөп койсок, чоң болуп тура берет, туурабы? Ичиндеги бөлүктөр ошол бойдон турат, а? Килемди качан жайганыбызда эмне көп жерди камтып, көп жерди жаап калат, а? Ошондой эле тамагыбыз биринчи бөлүк болчу да, ошол тамактын ортосундагы нерселерди биз тамакты баарын сиңирип клеткаларга майда болуп кириш керек да. Ошон үчүн тишибиз не кылат экен? Ошол тамактын баягы килемди ачкандай эле тамакты да майда кылып бөлүп берет экен да. Бул эмне? Ушундай тамактын бетин көбөйтөт экен. Мындай сиңириле турган, майдалана турган бетин дагы ачып берет экен да. Мисалы, тамак жасаардан мурда дагы тамактарды майдалайбыз го, ошондой эле тиш дагы майдалап берет экен да. Канча майдаланса, ошончо клеткаларга эмне алынуусу оңой болот, туурабы? Оңойлошо берет. Подверженный воздействию фермента дейт, да. Ошол тиш майдалангандан кийин бул эмне? Андан кийин ферменттер аны дагы талкалайт, да. Ферменттер эмне? Жеген ашкыланга түшкөндөн кийин ичегибизде ферменттер аны клеткалар ала тургандай даражада майда молекулаларга, бөлүктөргө бөлөт. Ферменттердин майдалоосун эмне? Биз химиялык майдалоо, химическое пищеварение дейбиз, а? Анан биздин шилекейибизде амилаза деген фермент бар. Амилаза бул эмне? Углеводдорду талкалайт. Демек, углеводдордун талкалануусу биздин оозубузда эле башталат экен, а? Шилекейибизде дагы бир фермент бар, лизоцим деген, а? Лизоцим деген бул эмне? Бактерияларды талкалоого жардам берет. Слюна, инициирующий распад полимеров глюкозы, переваривание углеводов. Язык превращает пищу в комок и помогает при глотании дейт. Тил эмне? Комок, превращает пищу, тамакты бир комок, бир бөлүп, өзгөчө комок деген бир кыргызчасын билем, буга айлантат экен, а? И помогает при глотании дейт. Тамак, оозубузда тамакты аралаштырууга жардам берет экен тамак, анан ошону бир мындай эмне, өзүнчө бир бөлүккө айландырат экен. Анан жутууга жардам берет экен, а, тил. Область, которую мы называем горлом, это глотка дейт, а? Горло кыргызчасы эмне болот? Кекиртекпи? Бул жута турган жер. Горло бул горло деп каерде айтат экенбиз? Соединение, которое откроется как кошулган жер экен да. Кызыл өңөч келип, бул жагынан алдынан эмне? Трахея келип, ошол жута турган жерибиз, ошол жерди горло деп коет экенбиз да. Горло дегенде кызыл өңөч, трахея, анан ооздон эңкейген жерди, эмне? Ылдыйкы жерин, ошол жердин эмне? Горло деп коет экенбиз да. Трахея ведет к легким. Трахея эмне? Өпкөгө алып барат, а? Пищевод, кызыл өңөч, с помощью перистальтики проводит пищу из глотки в желудок. Кызыл өңөч перистальтиканын жардамы менен тамакты эмне? Ашказанга алып барат, а? При глотании надгортанник блокирует вход в трахею, и комок направляется через гортань в верхнюю часть дыхательных путей.
Жұтқанымызда надгортаник эмне трахеяны жаап калат экен дагы, тамак эмне кызыл өңөчкө өтүп, андан кийин ашказанга барат экен. Эгер надгортаник жаппай тамак трахеяга өтүп кетсе, жөтөл кашель пайда болушу мүмкүн экен. Кашель бул жөтөл бул рефлекс туурабы? Вот это рефлекс и эгер кандайдыр бир нерсе дем алуу системабызга кирип кетсе, жөтөл аркылуу рефлекс болуп, жөтөлдү сыртка чыгарат экенбиз. Мындай көбү билсек керек, тамак жеп атканда сүйлөй берип, тамагыбыз өпкө жака, трахеяга кирип кетип, жөтөлгөндү кездештирип билип эле жүрөбүз. Мисалы, изорта вижулдук дейт, глотательный рефлекс, жутуу рефлекси жана перистальтика дейт. Язык бир комок дейт, бир өзүнчө бир бөлүк айланат экен, тамак ооз көңдөйүбүз аралашып отуруп. Анан ошол тамакты жутканыбызда тил жутууга жардам берет да. Мына карасаңар стрелканы, надгортаник поднять дейт, надгортаник тамак келгенден экинчини карагыла. Тамак келгенде надгортаник эмне трахеянын бетин жаап, эмне надгортаниктин үстүнөн биз жеген жутулган тамагыбыз кызыл өңөчкө барып, кызыл өңөч менен перистальтика менен тамак кысылып отуруп ашказанга келет экен. Эгер жутуп атканыбызда ушул сүйлөй берсек же бир ачылып кетсе, тамактын бир бөлүгү трахеяга кирип, ушул кашель, жөтөл пайда болушу мүмкүн. Рефлекс менен тамакты түшкүрүп же жөтөлүп сыртка чыгарып беришибиз мүмкүн. Могул суроо, областтык олимпиада ошого окшош суроо келсе керек. Схеманы түшүнүп алгыла жакшылап. Химическое пищеварение в желудке дейт. Ашказандагы химиялык талкалануу, тамактын талкалануусу. Желудок накапливает пищу и выделяет желудочный сок, который превращает пищу в кислый хумус дейт. Ашказан өзүнө тамакты топтоп, ага желудочный ашказандын согун чыгарат экен, желудочный сок чыгарат экен. Бул тамакты кислый хумуска айландырат экен. Желудочный сок состоит из соляной кислоты и фермента пепсина дейт. Ашказандын согу соляная кислотадан жана пепсин ферментинен турат экен. Эки нерсе бар. Соляная кислота жана пепсин ферменти. Париетальный клеткалар, анан главный клеткалар деген эки түрү бар экен. Париетальный клеткалар водород иондорун жана хлор иондорун чыгарат экен. Булар чыккандан кийин биригип соляная кислотаны пайда кылат. А главный клеткалар, негизги клеткалар неактивный пепсиноген чыгарат экен. Пепсиноген чыккандан кийин соляная кислотанын жардамы менен жана пепсиндердин жардамы менен активный пепсинге айланат. Эмне үчүн биринчи неактивный кылып чыгарат? Себеби эң чыгарганда эле активный кылып чыгарса, бул ашказандын өзүнүн клеткаларын бузуп алуусу мүмкүн да. Ошон үчүн неактивный кылып чыгарат, кийин ал ошол белгилүү бир жерге жеткенде активдүү болуп өзүнүн функциясын аткара баштайт да. Слиз защищает слизистую оболочку желудка от желудочного сока дейт. Слиз чыгарат экен ашказандагы клеткалар. Слиз ашказандын өзүнүн клеткаларын желудочный соктун пепсин, соляная кислоталардын жеп ташташынан, жок кылып ташташынан, талкалап таштоосунан сактайт экен. Муну ашказанды карайлы, ашказандын микроскоптун биринчи сүрөтү карасаңар, мынтип көрүнөт экен, микроскоп менен боеп көрсөк, цветной кылып көрсөк. Мындай бир кыртышын алалы. Алганда ашказандагы клеткалар ушул кислота, соляная кислота менен пепсинди бөлүп, ушул сыртка чыгат экен, ашказандын көңдөйүнө. Ошол жерде эки түрлүү клетка бар дедик, главные клетки. Анан париетальный чоң болгончу. Париетальный клеткалар водород иондорун жана хлор иондорун чыгарат экен. Булар чыгып, кошулуп анан соляная кислота болот экен. Главный клеткалар пепсиноген инактивный, иштебеген бир фермент, иштебей турган фермент чыгарат. Бул фермент анан соляная кислота кошулганда активдүү пепсинге айланып, өзүнүн функциясын аткара баштайт. Пепсин анан дагы башка пепсиногендердин дагы активдүү формага пепсинге айланышына дагы жардам берет. Язву желудка, поражение слизистой оболочки вызывается в основном бактерией Helicobacter pylori.
ашказандагы язва, негизинен бул ашказандын эмне оболочкасынын сырткы бетинин эмне поражениясы экен, мындай жабыркоосу экен. Вызывается основной негизинен Helicobacter pylori деген бактериянын артынан болот экен, ушунун көйгөйүнөн. Скоординирование сокращения и расслабления мышц живота забивает содержимое желудка дейт. Ашказандын жыйрылып неме болуп кармап кыймылдап ушу ашказандын тамакты ичиндеги тамакты аралаштырып белгилүү бир өзүнүн калыпка алып келет да. Андан кийин ашказандан кийин анан чээге өтөт тамак. Ашказан демек өзү тамактарды аралаштырып турат экен. Сфинктеры предотвращают попадание химуса в пищевод и регулируют его попадание в тонкий кишечник дейт. Ашказанда баягы сфинктерлерди айттык. Мөрдө сфинктер деп турат го, сүрөттү карасаңар, эки сфинктер ашказанда. Кире беришинде, бүтүшүндө. Булар эмне кире беришиндеги эмне? Келген тамакты киргизет, анан киргенден кийин кайра чыгарбайт да. Мисалы, болбосо бутубуз өйдө көтөрүп турганыбызда ашказанда тамак чыгып кетиш керек эле. Бул не ашказан тамак, жыттарды сыртка чыгарбай ушул жерде жаап турат. Анан бул жердеги бүтөрүндөгү сфинктер не? Ашказанга кирген тамак даяр болгуча, чээге өтө тургандай даяр болгуча, эмне бул жерде сыгып чыгарбай турат да. Пищеварение в тонком кишечнике дейт, азыр карайлы. 50-нчы слайдга келиппиз, Ушул жерде токтотолуп, калганын кийинки сабагыбызда улантабыз. Суроолоруңар болсо Телеграмдан кайрылгыла.